Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Жаңы төрөлгөн ымыркай даараткананын канализациясына түшүп кетти. Аттиң Арман эч кимге айтпай кетти. Ырыс Жомартова эмнеден каза болгону айтылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Новопавловкада турак үйдөн өрт чыкты. Бишкектин Новопавловка айылындагы турак үйдөн чыккан өрт толук өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Билдирүүгө ылайык өрттү өчүрүүгө жалпы 2 күчүрмөн эсеп тартылды. Ал саат 13:28 чектөөгө алынып, 13:32 толук өчүрүлдү. Тилсиз жооп болжол менен үйдүн 100 чарчы метрин жалмаган. Булак Суперкежи. Инспекторлар бузулган автобусту түртүп жаткан видео тарады. Бишкек шаарындагы туруксуз аба ырайында аялдаманын жанында бузулуп калган автобусту түртүп, жолдон чыгарып жаткан инспекторлордун видеосу социалдык тармактарда тарады. Бузулган автобус жол тыгынын жаратып жаткандыктан инспекторлор аны жолдон түртүп чыгарууга аргасыз болушкан. Көр казгандар чүкөлөрдү окутуп мүрзөгө таштап кетишет. Бул тузу оор кесип ээлери рубрикасы. Биз мамлекеттик түндүк көрүстөнүндө аза кызматын көрсөтүп, 25 жылдан бери иштеп келе жаткан жумушчулар менен маектештик. Алар жумушундагы ары коркунучтуу, ары таң калыштуу окуяларды айтып беришти. Кыштын суугунда муздак жерди казып иштегендердин маегин жарыялайбыз. Көрдү кээде 10 саат, кээде 2 күн казып калган учурлар болот. Жерге жараша болот. Үстүн тазалап каласың. Айрым учурда чоң таштар чыгып калат. Азыр казып жаткан жер эртеңкиге керек. Убактысы айтылат. Ошого жетиштүү керек болот. Жумуш өзүң көрүп тургандай ысык, суук деген түшүнүк жок. Биздин жумушта соопчулук бар. Бүтүш керек болгондо түнү менен иштейбиз. Окутуп бир нерселерди таштап кетишет. Чүкөлөрдү окутуп таштап кетишет. Андай толтура болот, деди көр казып иштеген Максат Баялиев. Булак Серепкежи. Бүтүш керек да. Кишибиз тияк жакта жатса, эртеңке бүгүн түнү менен эртең менен келет 11-ге. Чүрүшүрөсүз деп эки өзүң. Сүрөдө тамашасы чыгып. Кинолордун эле көрүп жүрбөйсүңбү? Дейлорду сайгандардычы. Ошолорду алып келип чыктап кетет, чүкөлөрдү окуп чыктап кетет. Толтура чыктым бар. Так что эртелик сиз кетишиң керек мыякта. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өзбекстанда жаңы төрөлгөн ымыркай дааратканадагы канализацияга түшүп кетти. Өзбекстандын Самарканд облусунда төрөткананын дааратканасындагы канализацияга жаңы төрөлгөн ымыркай түшүп кеткен. Аталган окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Түндө Боом капчыгайында бара жаткан фура кырсыкка кабылды. Кече 2 мартта Боом капчыгайында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык түнкү саат 22:30-23:00 чамасында болгон. Оор жүк ташуучу унаа жол ортосундагы тосмону сүзүп токтогон. Унаадан күйүүчү майы жолго аккан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кырсыктын болгонун тастыктап, андан эч ким жабыр тартпаганын билдирди. Аттиң Арман, Ырыс Жомартова рак менен ооруп,
элге бийлигизбей жашаган экен. Белгилүү актриса жана режиссер Ырыс Жомартова 2 жыл аралыгында рак илдети менен күрөшүп келген. Актрисанын дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабар көпчүлүктү кайгыга салды. Ырыс Жомартова кыргыз киносунда жана театр искусствосунда орчундуу из калтырган инсандардын бири болчу. Анын эмгектери кыргыз маданиятында унутулгус болуп калары шексиз. Маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Soğuğun bağışladım uşul mayitke halis Allah üçün dep Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.